Жакшы иштер болуп атат. Жазып калган иштерди 80 болуп. Жаз эрте келет да. Чылкал менен соғыстар. Санатка кандай бизге? Жетиштүү. Амансыздарбы, урматтуу Жалал Абад дубанынын жашоочулары жана шаар тургундары, кадырлуу дарыгерлер, биздин ден соолук сакчыларыбыз. Кыштан аман эсен чыгып, жадыраган жазда жалпы Жалал Абадтык мекендештер менен бүгүнкүдөй жакшы саамалыкта жүз көрүшүү, амандашуу мага чоң кубаныч туудуруп турат. Калкыбыздын саламаттыгына кам көрүү жаатында кандайдыр бир жакшы жаңылык болсо, мен абдан сүйүнөмүн. Мына ошондой иш-чаралардын бирине Жалал Абад облустук ооруканасынын жаңы курулган имаратын пайдаланууга берүүгө бүгүн сиздер менен чогуу күбө болуп олтурабыз. Дартына даба издеп келгендердин ажатын ачкан ак жолтой имарат болсун. Ошондуктан алгаш жалпы журтубуздун саламаттыгына кам көрүү багытындагы облустук оорукананын жаңы имаратынын ачылышы менен жалпыңыздарды куттуктайын. Мамлекет элдин ден соолугуна кам көрүү багытында биринчи кезекте алдын алуу иштерине көңүл бурууга жана мына ушундай заманбап медициналык имараттарды курууга милдеттүү. Биз 2022 жылы медицина тармагына 207 атайын жабдык алганбыз. 218 тез жардам, 117 санитардык унаа, жалпы жонунан 335 автоунаа сатып алганбыз. Ал эми 2023 жылы болсо медициналык 30 объектиде курулуш иштери жүргүзүлдү. Булар облустук ооруканалар жаңырды, перинаталдык борборлорго 222 миллион сом акча каражаты бөлүнүп, курулушу башталды. Мындан сырткары жерлерде мамлекеттик дарыканаларды ачуу боюнча иштер жүрүп жаткандыгынан барыңыздардын кабарыңыздар бар. Өткөн жылы бөйрөктү алмаштыруу борборун ачканбыз. Жакында эле боорду алмаштыруу борборун уюштуруу боюнча кабыл алынган чечимди уктуңуздар. Түркиянын дүйнөгө аты угулган дарыгерлеринин көмөгүн алып, тажрыйбасына таянып, улуттук борборубузду түзөбүз. Бул дагы боорунан жабыркагандарды нечендеген жылдар бою түйшөлткөн маселе эле. Кудай буюрса, аны да чечтик десек болот. Жылдын аягына чейин баштап калабыз. Өткөн жылы Жалал Абад облусунда 12 фельдшердик акушердик пункттун имараты колдонууга берилген эле. Бүгүн болсо мына Жалал Абад шаарында 2 жаңы оорукананын имаратын пайдаланууга берип жатабыз. Акыркы 2 жыл аралыгында өлкөбүздөгү саламаттыкты сактоо тармагындагы ири реформалардын алкагында республика боюнча ооруканалардын шарт жагдайларын жакшыртуу, мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүнү колго алуу аракетин көрүп жатабыз. Жалал Абад облусунун калкынын ден соолугуна кам көрүүчү негизги медициналык мекеме болгон облустук оорукананын эскилиги жеткен дарылануу корпустары жаңыланууда. Өзүңүздөр көргөндөй, Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасына терапиялык профилиндеги бөлүмдөр үчүн 3 кабаттан турган жаңы имараттын пайдаланууга берүү алдында турабыз. Бул жайда 28 орун бөйрөгүнөн жабыркагандар үчүн, 42 орун неврология, 35 орун терапия бөлүмүнө каралып, жалпысы 105 орунду имарат курулуп дайын болду. Эми мындан ары жаны кейип, дартка даба издеп келген туугандар керектүү бардык шарттар түзүлгөн медициналык мекемеде дарылана башташат. Өмүр сакчылары болсо заманбап, жайлуу имараттарда өз жумуштарын улантышат. Кадырлуу дарыгерлер, курулушка жумшалган каражат 2023 жылы Жалал Абад шаарынын өнүктүрүү багытында республикалык бюджеттен бөлүнгөн 2 миллиард сомдун эсебинен жүргүзүлгөнүн маалымдай кетейин. Шаарды өнүктүрүүгө каралган каражатка калаанын инфратүзүмүн жакшыртуу, өндүрүш жайларын ачуу менен бирге мына ушундай саламаттыкты сактоо мекемелеринин курулушуна дагы жумшалып жатат. Учурдан пайдаланып айта кетүүчү жакшы саамалык, аталган 2 миллиард сом акча каражатынын эсебинен Жалал Абад облустук кургак учукка каршы күрөшүү борборунун жаңы заманбап имараты дагы курулду. Буюрса бүгүн пайдаланууга бергени жатабыз.
Мындан сырткары, азыркы күндө Жалал Абад шаарындагы номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун имаратынын курулушу, Ала Бука районунун Көкташ айыл аймагындагы аймактык оорукананын 20 койкалуу, Ак Коргон айыл аймагындагы 15 койкалуу түзүмдүк бөлүмүнүн, Базар Коргон районунун Могол айылындагы оорукананын, Сузак районундагы Төрөт үйүнүн, балдар ооруканасынын имараттарынын курулуштары жүрүп жатат. Айрымдары аяктоо алдында турат. Ошону менен катар жакын деле Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын базасында балдар перинаталдык борборунун курулушуна мезгил кутусу салынганын билесиздер. Мына ушундай темп менен Жалал Абадта эле эмес, бүткүл республика боюнча саламаттык сактоо тармагын өнүктүрүү аракеттерин көрүп жатабыз. Ишти мындан да тез темп менен жылдырганга биз толук күч аракетибизди жумшайбыз. Саламаттык сактоо тармагын жакшыртуу, бейтаптарыбызга тиешелүү шарттарды түзүү боюнча иштер мындан ары дагы күчөтүлгөн тартипте жүргүзүлөт. Медицина кызматкерлерине кам көрүү боюнча иштер улантылат. Урматтуу мекендештер, агайын туугандар, сиздерди мына ушул заманбап оорукана имаратынын ачылышы менен дагы бир жолу куттуктаймын. Элибизде ар дайым ден соолук болуп, тынчтыкта мекенибиз өнүгө берсин. Көңүл бурганыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Заселение кылабыз. Биринчи кабат баягы нефрология бөлүмү жасалма бөйрөк. Анан эми баардыгы мына ушу частниктердин катарында эле ушундай эле бир жаңы имаратка ээ болдук. Шарт аябай жакшы, кышында жагып көрдүк, жылуу болду. Мондай палатасы. Линолеумдар экен да бул салынган, Ар бир палата өзүнчө саныйжу 2ден 3көн ашпайт. Квадраттары туура келет, 6 квадраттан. Санитарлык правила жана норма боюнча ачылат экен. терезелер ачылат. Бул жакта чоңурактарда холодильниктер менен бар. Анан бир жылда биз бөйрөктүн күч алсыздыгы боюнча 1000ге жакын сеанс өткөрчүбүз. Кыйналып бөйрөк чайкаптырып туранчы. Бул баягы мизап берген демек экен, Ооба, диализ коюлду 4-төө. диализ аппараттары. Менге сизге айтып кетелим. Биз баягы мурунку айтканда биз өзүбүздүн больницаларда острый келгендерди кылабыз дагы кээ бир частниктер эметсе кайрылса 15 миңге чейин. Ата кээ бирлериники болсо 6,5 баягы государство берет да. Азыр биз санап чыктык көчкөндөргө. Ар бир ооруга 3 миңден 3,5 миңге. То есть биз эгер ушундай өзүбүз эмоциясы сентип 6 миң, 7 миңден эмес, 3 миңден. 3 миң. Жарым басына. Жарым 700 чейин туура келет экен. Баягы бөйрөк алмаштыргандардын канчасы бүттү мисалы? Оны 20 донорлорду таап атышат. Калгандары 200ден 50ге турду, бирок донорлорду таппай атышат. Таппай атышат. То есть бизде мамлекеттен эмес, тиги өзлөрүнөн болду. Анан могуга биз уруксат 50 донорго бөлүп берген. 50 эмеге. 45-инчиси бүткөн кезде маган айтасыз. Дагы дополнительный акчага бөлөбүз. Могуга жардам берсеңиз, ушул областный центрлерде ушундай менен ачып алсак, андан экономия болот эле да акчачы. Давайте ачып берели. Ачып берели. Чем 3 миллиард бөлгөнчө биз 1,5 миллиардка түшүп калат экенбиз да. Туурабы? Эгер өзүбүз кылсак түшүп калат. кылгыла давайте ушу. Эч кандай каршылык жок, колдойбуз. Частниктерден дагы жакшы болду. Стерильный воздух менен жүрүп Жакшы. Эми ушуну жакшы кармагыла эми. Таза кармагыла. Сакалдар менен учурашалы. Оорукана кут болсун. Рахмат. Элдин эмгегине жараган, элдин керегине жараган оорукана болсун. Sizlerge de çok rahmat. Оору аз болсун, колдон келсе Кудайдан тилейли бол болсун дегендер. Allah sizlerge de Калса ошону айыктырган Акжолтой оорукана болсун. Şen Travuzçı Sen prezident bolğandan beri suyunup, yaxşılıklar bolup atat.
Rahmat. Құдай өмір берсін. Қолымыздан келишинче Жыл иште, көп жыл канча иште. жыл отурабыз, ошончо жыл колдон келишинче ушундай темп менен иштеп Биз бергенге көрбөсөк дагы кол немелерди күчүбүздү кылышат. жумшайбыз, анан калганы бир Кудайдан анан. Рахмат. Сіздерге терең разычылык. Элдин баары сіздерди колдойт. Өзүңүздөр айтмакчы 30 жылдан бери бүтпөгөн канчалаган жумуштар аткарылып атат. Мындайча айтканда бул имараттарды биз жомок катары көрчүбүз да. Бул эми биздин баягы майда чүйдө эле иштерибиз бул. Бул өтө чоң деле иш эмес, мектеп салуу, больница салуу ал мамлекеттин милдети. Эң чоң мега долбоорлорубуз бар. Бул баягы темир жолду салуу, Камбарда бирди бүтүрүү. Тынчтык эле болуп турса, Кудай буйрса ал эки проекттин бүтүп алсак, мына ошондо Кыргызстан ошого сүйүнсөңөр болот. Бүтүндөй кыргыз эли, мамлекет ошого сүйүнсөк болот, анткени биз дүйнөгө эшик ачып алган болобуз. Дайыма Алланын коргонунда болуңуз. Эли журтубуз кылып жаткан ишиңиздерден ыраазы. Аллахым жүзүңүздөрдү жарык кылсын. Эч качан жаман нерсе болбосун. Өнүгүү күнүгө көрүнүп атат. Алла Тааланын рахмат нуру жай берсин. Кечеги өткөн айтыңыздагы марек болсун. Жалал-Абад эли сиздерден ыраазы, ишиңиздерде ийгилик болсун. Аллах. Жакшылыктар көрсүн.